Кыргызстанда интеллектуалдык оюндар трендке айланууда. Кыргызстанда биринчи жолу баш байгеге автоунаа коюлган интеллектуалдык оюн өтүүдө. Финал. Бул автоунаа оюндун башкы байгеси. Берилген суроолорго кайсы команда көп жооп берсе, унаа аларга таандык болот. Жалал Абад шаарында өткөн мындагы республикалык оюнда өлкөнүн булуң бурчунан келген 25 команда күч сынашууда. Алар буга чейин жер-жерлерде тандалып, финалга жолдомо алышкан. Арасында мугалимдер, студенттер, окуучулардан тартып түрдүү кесип ээлери бар. Бишкек шаарынан келдик, оюучулар командасы. Негизинен оюн аз биринчи туру бүттү, аябай жогорку деңгээлде. Буга чейин ошол өлкөбүздө мындай жогорку деңгээлде, жогорку масштабтагы оюн өтүп болчу. Ошо аябай кубанычтабыз. Команда курамы негизинен биз ошол студент балдарбыз, баардыгыбыз чогуу окуган балдар, ошолор. Негизинен оюн дайыма уланып турса экен дейбиз. Дайыма катыштырууга аракеттенебиз. Мында катышкан билермандарга уюштуруучулар тарабынан 60 суроо даярдалган. Ар бир суроону табууга 1 мүнөттөн убакыт берилди. Калыстар тобу бал эсептөөдө, тараза ташуубуз так деген пикирде. Негизи жыйынтыктар жакшы, аябай. Командаларды мен таң калдым, аябай жакшы даярданышыптыр. Балдары деле мындай көз кубантарлык. Бүгүнкү бардык командаларга ийгилик каалайм, биз ийгилик каалайм. Ошол Калыстар тобунун атынан калыстыкты аткарып бергенге кепилдик берем. Суроолордун багыттары боюнча. Суроолордун негизи багыттары ар түрдүү. Мисалы спорттон, футболдон, ислам дининин тарыхынан бар, Кыргызстандын тарыхынан, искусство, музыка, жазуучулар, ушулар ар кандай тармактан түзүлгөн суроолор. Суроолор негизи татаал. Агартуу тармагын колго алган бул оюн семинар менен коштолду. Анда жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков жана бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүлөрү конок катары чакырылган. Өрнөктүү иш-чара деп айткым келет, анткени баягындай бир эреже серуруш, же бир көкбөрү сыяктуу мелдештерде, таймаштарда башкы байгеге машина коюлгандарды угуп жүрөбүз. Бирок интеллектуалдык оюндарга китеп окуу, же кругозорду кеңейтүү багытындагы жарыштарда мындай боло элек болчу да. Жалал Абад өрнөк көрсөтүп атат. Эсиңизде болсо, стадион толуу китеп окуган иш-чарада Жалал Абадта болгон. Анан мен бүгүн сөзүмдү айттым эле, бара-бара үй коюш керек деп. Бирок азыр бир фирманын башчысы айтты, жайды өткөзөбүз августта. 3 бөлмөлүү үй коебуз депчи. Бул абдан жакшы жүрүлгөн, анткени акыл өссө, илим өссө, анан калганы өсөт экен, экономикадагы, маданияттагы. Ушул адамга акылды берген экен. Бул башка жанттарга берилген эмес да. Ошон үчүн акылга чоң инвестиция кылыш керек. Абдан кубанып атам. Биринчи орун сөз бергениңизде эле Mercedes автомобилинин ключү Наге. Агай, куттуу колдоруңуздардан. Биринчи орунду ээлегендиги үчүн баш байге автоунаа жана биринчи даражадагы диплом менен Марстан келген командалар. Ал эми финалдык оюндун жыйынтыгына ылайык алдыңкы 10 команда өз мыктылыгын көрсөтө алды. Баш байге автоунаа Оштон келген командага буйруду. Алар 60 суроонун 50%-на туура жооп беришкен. Марстан келгендер Мерсте кайтууда деген команда башчысы Нуристан Марат уулу оюн жогорку деңгээлде өткөнүн айтат. Бул оюнга биз 40 күн күттүк, чындыгында Ошто тандоо туру болгондон кийин 40 күн күттүк, чындыгында жеңишти күткөнбүз. Биз биринчи жолу эле жеңип аткан жокпуз бул оюнду. Кыргызстанда ушул 4-чү жолу республикалык интеллектуалдык оюн болуп атса, ошо менин катышуумда буга чейин интеллект командасы 2018-2019 жылы Кыргызстан чемпиону болгон. Буюрса 2021 жана 2022 жылы бул Марстан келгендер командасы чемпион болуп атат. Чындыгында сөз жок, оюн жогорку деңгээлде өттү. Аура интеллектуалдык эмоция, чындыгында биз үчүн күтүлбөгөн суроолор, күтүлбөгөн интригалар максат койгонбуз. Ушул бир кызыктуу окуя. Бир ай мурда биз ушул оюнга
оюнга даярдык баштап жаткан учурда биздин Эмил деген командабыздын мүчөсү биринчи оюн өткөзмөк. Анан биринчиге ошол Макстан келгендер Мерстен кайтат деп слоган жазып келиптир. Ошол ураандын негизинде даярданып баштадык жана натыйжага жетип отурабыз. Чындыгында ушул оюнду уюштурган, ушул Жалал Абад интеллектуалдык оюнуна, ошондой эле ушул оюнга демөөрчүлүк көрсөткөн Тифкоинге, ошол жалпы эле Дос Курулуш, Нуржигит Кадырбеков, Бирадан Беркитеп Долбоору, ошондой эле жалпы Жалал Абад жаштарына терең ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө оюн сонун болду, өзгөчө эмоция. Мерседес биздики. Мына жерде тапшырып коеюн аманатты. Бул болсо техпаспорт деген. Кыргызстанда онак Бул интеллектуалдык оюн калаада биринчи жолу өтүп жаткан жок. Мындай оюндар дал ушул клуб тарабынан өлкөнүн бир нече ири шаарларында өткөрүлдү. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта урааны астында өтүп жаткан бул оюндардын башкы максаты коом үчүн интеллектуал чөйрөнү уюштуруу. Бул иш-чараларды колдоого алган демөөрчүлөр да ушул максатты карманат. Кошумчалай кетсек, аталган интеллектуалдык клуб мындан ары да ишмердүүлүгүн кенен жаят. Алдыда ар бир облуста бирден автоунаа ойнотулуп, билимдүүлөр колдоого алынат. Биздин кийинки планыбыз 2022 жылдын аягына чейин ар бир шаар ар бир областта бирден машина ойнотобуз. 2020 аягына чейин. Ошондой эле жакында 5 китептин негизинде бир квартира коюлуп атабыз. Негизги быйылгы 2022 жылдын планы ушул. Бул 2 жыл мурда мисалы бүгүнкү күн кыял болчу да, ар бир адамдын кыялы болчу. Ал биз ар бир адамдын кыялын орундатып атабыз деп ишенип атабыз. Буюрса ар бир Бишкектен келип атат оюнчулар. Негизи ошо биздин ар бир адам кыялын орундатыш, интеллектуалдык ой жүгүртүү, анан китеп окууга болгон кызыгуусун арттыруу максатында. Кыргызстанда билим окуган, китеп окуган балдар көп да. Аларды бизге окшоп колдоп жардам берген адам болбосо, аларга кичине бир түрткү берген адам болбосо, алар эртең эмне кылышын же кайка барышын билбей калып атат да. Эми ошого чоңдор ушул нерсени жол көрсөтүш керек. Мен кылган ишти, биз кылган ишти булар деле кылса болот дегенни факт менен испат кылыш далилдар келтирип атабыз, что можно вот акчасыз эле билим менен эле акча тапса болот. Буларга кийинчерээк кандай жардам беребиз? Кудай буйрса бул башталышы. Эми ашыбарса 3 ай болду булар менен чогуу иштешти баштаганыбызга. Биз деле дөмөрчү болушубуз биринчи алгачкы дөмөрчүлүгүбүз бул жактачы. Чоң пландарыбыз бар. Кыргызстанда азыр эми отборочный Кыргызстан боюнча кылдык, бирок көп областтар калып кетти бул жакта. Эми Кудай буйрса 7 областта бардыгынан өткөрүш пландарыбыз бар. Кыргызстанда интеллектуалдык оюндар трендке айланып жатат. Ага мисал Жалал Абад интеллектуалдык клубунун бир канча ири оюндарын айтууга болот. Аталган клуб Жалал Абадда акыркы 2 жыл аралыгында китепкөй жаштардын чоң армиясын түптөдү. Бул аралыкта өзгөрүүнү өзүңдөн башта долбоору активдүү иштеп, клуб өздөрүнө 1500дөй жаш окурмандарды тарта алды. Кулачын кенен жайган клуб облустун ар бир айылына жетүүнү максат кылган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.